Қандай сонун айда, қандай сонун орында, дағы қандай сонун ибадатты кылып атабыз. Биз эмненин негизинде ибадат кылып атабыз? Аллах Таала түшүргөн аяттын негизинде. Астагфирулла. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Sadaqallahul azim. Allah öz ayatında. Men insan menen jindi özüme sıyındırуу үчүн гана жараттым. Subhanallah. Азыр бизге окшоп жиндер дагы таравих окуп атат. Subhanallah. Жиндер азыр жиндердин момун мусулмандары таравих окуп атат. Балким азыр арканкы сафтарда окуп аткандыр. Коркпой эле койгула. Чын? Таравих окуп атышат азыр жиндер. Балким мына балкондордо жык азыр. Толло. Бардык мечиттерде мусулман жиндер, муъмин жиндер таравих окуп атат биз менен. А инсан катары биз Аллах Таала биз үчүн тамактын эң мыктысын берди, мыктысын жегиле деди. Кийимдин эң мыктысын берди, кийимдин эң мыктысын кийип атабыз. Эң мыкты орунда намаз окуп атабыз. Бизге караганда жиндер инсанын калдыгын жейт. Ошентсе дагы алар Аллах Таалага тоң моюн кылбай, азыр ибадат кылып атышат. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. İnsandı dağı, cindi dağı özüme sıyındırуу üçün jarattım dedi. Mına sıyınıp atабыз. Sıyınууну başladık. Elhamdülillah. Бирок эми, сүйүктүү бир тууган. Муну азыркы баштаган ушул таравих намаз, эми эртең иншалла орозо болобуз. Былтыркы баштаган таравих намаздан айырмасы болсун. Аллахым, муну ушул эки буттун үстүнө тургузуп койгонуңа шүгүр. Былтыркы баштаган таравих намаздан быйылкысы өзгөчөлөнсүн. Бир канча нерсе менен, шаук, кызыгуу менен, берилүү менен, ниеттин бекемдиги жана туурулугу менен былтыркы таравихтен быйылкысы бир аз өзгөчөлөнсүн. Былтыры балким улам саатты карап, футболдун биринчи тайм бүтүп калды. Дей берип, таравихтин дагы өң өчүп кеткен да. Да быйыл жай баракат эле. Мен рахатты, футболдун дагы андан да мыкты рахатты ушул жерде табам деп бекем рахатын ниет кылгыла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан Абу Бакр риваят кылып атат. Пайгамбарыбыздан сурады: "Я Расулуллах, айюн нас афдал?" Адамдардын кайсынысы эң мыкты деп эсептелет, я Расулуллах? Карагыла. Пайгамбар айтты: "Мен таля умру ва хасуна амалу." Адамдардын эң жакшысы өмүрү узун болуп, ошол узарган өмүрүнүн ичинде жакшы амалдарды жасаса. Субхан. Ошонун ичине сиз киресиз, баарыбыз киребиз. Бирок сиздин кошунаңыз былтыр өтүп кетти да, туурабы? Досуңуз өтүп кетти беле? Өтүп кетти. Куда кеткен. Тааныштар кеткен. Ага караганда сиздин өмүрүңүздү Аллах Таала узартып койду ыйык Рамазан айга. Узарган өмүрүнүн ичинде жакшы амалды жасаса, пайгамбар айтат, ошол эң мыкты инсан деди. Караңыз. Алар деле сизге окшоп орозо тутса болобу беле? Таравих окуса болобу беле? Болот эле, бирок инсандын эң сөзүнөн Аллах Тааланын каулосу ар дайым жогору турат. Ал кетти, топурак астында азыр. А биз топурактын үстүндөбүз. Сурап атат: "Фа айюн нас шаррун?" Андай болсо адамдардын арасынан кайсынысы эң жаман деди эле пайгамбар. "Мен таля умру." Андан кийин васиа амалу. Өмүрү узун болуп, амалы начар болсо. Ыйык Рамазан айы кирди менеке. Биз ушул жерде таравих окуп атабыз, арканкы сафтар бош. Ушуну толтуруп койсо болобу беле азыр сырттагы бир тууган эркектер, мусулман эркектер? Болот эле. Алар азыр каякта? Кафеде отурушат. Каякта? Дагы бир жерде концертте отурушат. Дагы каякта? Дагы бир болбогон жерде отурушат да. Өмүрү жетти ыйык Рамазан айга, бирок амалы начар болуп атат. Кудай сактасын. Аллах ошондойлордон кылбай, өмүрү узун, амалы мыктылардын катарына кошконуна Аллахыма чексиз шүгүрлөр болсун.